өмүрдө эгерде сиз баалуулугун аныктайм десеңиз, анда аны кыскартууга аракет кылбаңыз дейт. Андыктан канча бизге жаш берилсе дагы мына ошол жашты татыктуу жашайлы, аны узартууга аракет кылалы. Узартууга аракет кылуу үчүн албетте биринчиден ден соолукту туура карашыбыз керек. Азыр бизге дагы кайсы конок келди деп биздин көрүүчүлөрдү ушунчалык бир аябай күтүп турган чагы. Жана жогоруда дагы биз баса белгилеп айтып өткөнбүз. Бүгүн бизде өзгөчө ушундай кызыктуу конокторубуз бар деп. Азыр мына ушул биздин дагы бир кызыктуу коногубузду келиңиз, анда кесиптешсиз тааныштырыңыз. Аль-Хаят компаниясынын башкы биотехнологу Бектур Калиев бизде конокто. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Кош келипсиз. Аман эсен келип алдык. Чындыгында интернет желесинде соц тармактарда өзгөчө биздин белгилүү инсандар бул кара зиресин ушундай бир байма-бай бизге көрсөтүп, бизге жарнамалап келет. Анан биз да кызыгып калган жайыбыз бар. Ошол боюнча дагы кеп баштайлы. Эми биринчи алгач эл менен амандашылсаңызбы? Баарыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Жалпы Аль-Хаят компаниясынын атынан ысык саламдарды айтабыз. Негизи эле сиздер айткандай эң биринчи байлык бул ден соолук эмеспи? Ошол ден соолукту бекемдөө үчүн негизи эле кара зире майы омега 3 неге эле бизде кандай адам баласында көйгөйлөр жаралат. Бул витамин жетишсиздигинен болуп келет да, көпчүлүк эле учурлардачы. Витамин жетишсиздиги албетте өзүнүн мындай кандай ден соолугун көп көңүл бурбаган себептерден, туура тамактанбаган себептерден болушу ыктымал. Спорт менен машпай жүргөн себептерден мисалы. Ошого мисалы ден соолукка келүүгүчү себепкер болгон албетте бул негизи илгертеден эле мындай айтканда пайгамбарыбыздын доорунда эле ушул кара зире майы бааланып келген, дин жолунан карай турган болсок делечи. Аль-Хаят кара зире майы эмне менен бааланат? Бул курамында мисалы аябай көптөгөн пайдалуу витаминдер болуп келет да, мисалы комплекс витамин катары да көрсөк болот. Буда мисалы 12 түрлүү витамин бар, 20дан ашык макро микроэлементтер, аминокислоталар, андан тышкары провитаминдер бар мисалы курамындачы. Эми жалпак тил менен айта турган болсок, сизге дагы көрүүчүлөргө түшүнүктүү болгон бул кара зире майы кандай түшүнүш керек? Организмди толук түрдө тазалоочу азык болуп келет биринчиден. Экинчиден болсо бул толук түрдө организмдеги сезгендүүлөрдү кетирүү максатында аябай сунушталат. Сезгенүү дегенде орусча айтканда воспаление. Анан албетте восстановление. Эмне себептен восстановление болобуз? Бул мындай айтканда төрөттөн кийин, аман эсен көз жарып алгандан кийин Кайрадан калыбына келтирет. Кайрадан калыбына келтирип, ишти тарттырып, эми айымдарга өтө маанилүү болсо керек бул нерселер дагычы. Албетте мисалы жанагы операция болгон соң кайрадан мындай айтканда заживление болуу максатында ошол ичүүгө сунушталып келет да деги эле. Айтор негизи Куранда эле жазылган, негизи өлүмдөн башкасы бардык ооруларга шифа деп кара зире майы жазылып келет да. И чындыгында эле азыркы күнгө чейин ушул нерсе тастыкталып, далилденип жатат. Эң сонун. Мына азыр бизди көрүп жаткан көрүүчүлөргө дагы бир ирет айтып өтөйүн. Мына биздин төмөндө жазылып турган WhatsApp номерлерибизге сиздин өзүңүздүн кызыккан же болбосо жооп ала албай жүргөн суроолоруңуздар болсо калтырсаңыздар болот. 0775 74 0990 номерине SMS билдирүүлөрдү калтырыңыз. Чынында бизге чалууга болбойт. Түз гана ушундай өзүңүздүн суроолоруңузду жазып калтырсаңыз, биз өз дарегине жеткиргенге аракет кылабыз. Анан биз айтып калдык да, мына ошол бул жерде чынында эки түрү турат. Бирөөсү балыктын майы жана ошондой эле кара, ошол кандай десем, зире майы депчи. Анан булардын мындай ичүү мисалы атайын мындай ар кандай ооруларга ар кандай таризде ичилет да, Мисалы, сиз ичип жатасыз деп коелу. Сиз болсо мисалы балким салмак кошуу максатында же болбосо мисалы жөн гана бет кургап жаткан учурларда эми сулуулук жактан карай турган болсок, андан тышкары дагы ашказан оорулар болуп жатса, демек сиздерге кара зире майы дагы омега 3тү дагы биргеликте ичкен туура болот. Эмне себептерден? Мисалы мыш шишни набор алуу максатында бул омега 3 ичилгенге сунушталат да. Омега 3 дегенде бул балыктын майы болуп келет. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, бул капсулообразный болуп келет. Капсуласы рыбий желатин менен капталган да, өзүңүздөр деле ачып карасаңыздар болот мисалычы. Кара зире майы дагы ушундай капсула түрүндө келет, ичинде 120 капсула. Мисалы мунун курамында группа витамин D бар, топтому D витамин. Ал болсо кожный покровдун разрушенный клеткаларын восстановление кылат. Мисалы кожалар ошол кургап жаткан кездерде, жанагы аллергический реакция болуп аткан кездерде сунушталат. Кара зире майы эмне үчүн ашказанга да кеттим сиздерге? Мисалы толук түрдө кишечникти тазалап, мисалы ич катуу деген болуп жаткан болсо, же жарачалар бар болсо ошол учурларда сунушталат. Комбинированно болот да, мисалычы.
То есть биз как курс назначения катары кетебиз. Жогоруда айтып өттүңүз го баягы кайра калыбына келтирүүчү мисалы төрөттөн кийин айымдарды депчи ошол инсандар канча маал ичиш керек жана мисалы кээ бирөө бир баласы 1 жашка чыгып калды төрөткө 1 жылга айланып өттү ошондон кийин ичсе таасирин береби же дароо төрөп келгенден кийин баягы 40 күндөн кийин иче берсе болобу убакыт сааты Негизи төрөттөн кийин медициналык жактан карай турган болсок 3 жыл убакыт керек как минимум дегенде мындай айтканда восстановление болуу үчүн эмне үчүн себеби дегенде кош бойлуу кезинде баардык витаминдерди балага сарптап турат бул кездерде өзүн камсыздап туруш керек. Эгер өзүн камсыздабаса албетте мисалы көп байкайсыздар кош бойлуу айымдар кээ бир учурларда мисалы жүдөп калышы ыктымал, мисалы чачтары түшүп, арыктап, бети кургап, ичи катып варикоз болушу ыктымал. Ошол сыяктуу өзүнүн мындай айтканда ден соолугун карабаган себептер. 3 жыл, а так негизи 5 жылга чейин созулат да, 5 жылга чейин. Анан кара зире майын ичкенде бул кандай таасири бар амиго 3 менен 6 айга чейин мындай айтканда как курс назначения катары сунуштайбыз. 6 айдын ичинде толук түрдө организмди восстановление кылса болот, матканы сокращать этип, ошол учурларда мисалы ар кандай разрыв болуп калышы мүмкүн, төрөттөн кийин кесарево болушу мүмкүн, ошол учурларда өз калыбына алып келтирүү үчүн албетте сунуштап кетебиз. Жана ошондой эле негизи баланын деген эмнеси кызыктуу, бул эне өзү ичкен соң бул сүт аркылуу через лактацию балага да витаминдер барып турат албетте. Ошол кездерде эненин сүтү күчтүү болуп келет, 2 эсе шифасы чоң. Анан негизи баланы 3 жашка чейин жакшылап карап койсо, иммунитетин көтөрүп, витаминдер менен камсыздап койсок, бала өзү эле жакшы эле чоңоюп, андан кийин мындай айтканда жеңил болот да. Мен сурайын деген баягы төрөттөн кийин ичпей калды да, бала 1 жашка чыгып калды, анан ошондон кийин ичип баштаса болобу? Мисалы бала 1 жашка чыккандан кийин. Албетте. Калыбына келтирип кылса болот, Албетте болот, өзү дагы ичсе болот, ымыркай бала дагы ичсе болот. Мисалы өзү кара зире майын ичсе, бул ымыркай бала амиго 3тү ичүүгө сунушталат. Себеби дегенде бул 1 жаштан жогору, бул болсо 2 жаштан жогору кара зире майы ичи. Эң сонун. Анан чынында бул жерде мисалы мындай да, бизде өзгөчө кыргыздарда баягы бир нерсени тастыкталмайынча баягы сурай беришет го, мисалы муну кантип мисалы ишенсем болот, балким эртеңки күнү мага жардам бербей калсачы деген дагы. Анан көпчүлүк учурда азыр аябай мындай көбөйүп кеткендигине байланыштуу дагы мындай кээ бир айтат, мен алып ичтим, бирок эч кандай таасир болгон жок. Анан бул кантип сиздер тастыктап бересиздер? Эң биринчиден баштай турган болсок, бул халал сертификат документациялары, мынакей өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, муфтияттан толук түрдө тастыкталган. Ошондой эле бул негизи медициналык жактан карап келгенде бул азыкты толук түрдө ичсе болот экен, эч кандай адам баласына зыяны жок экен, ошол эзгер документациялар дагы кошумча бар. Андан тышкары бизде кошумча белгилеп айта кетем, негизи Кыргызстанда мындай нерсе болгон эмес. Биринчи жолу Кыргызстанда кара зире майы боюнча доктор Бекжан Турабековдун демилгеси менен клиникалык изилдөөлөр өтүп чыккан Аль-Хаят компаниясындачы. Ал жакта 20 адам катышкан, кош бойлуу айымдар, кичинекей балдар, кара-картаңдар, орточо адамдар алып ичип, ошол жакшы жыйынтыктарды көрүп, мисалы анализинде жыйынтыктары бар, ошолордун мисалы толук түрдө мындай айтканда адам баласына эч кандай зыяны жок экенин тастыкталып чыккан. Бул экинчиден. Ошондой эле мисалы бул учурда көрүүчүлөр алып ичем десе, мисалы бизде жеткирип берүү кызматы бар, оплата при получении. То есть бул дагы мындай сакчылык да. Баарын көрүп, мисалы ошол азыкта мисалы пломбалар болуп келет биринчиден, экинчиден срок годностьун текшерет, ичүү убактысын, анан ошондой эле QR код. Ар бир азыктын мындай айтканда оригиналдыгын тастыктоо үчүн ушул QR код аркылуу билсе болот. Анан курьердин колуна төлөмү толук түрдө жүргүзүлөт. Бул да өткөнбөйт. Анан ошондой эле мисалы ичип баштап бүткөнгө чейин биз тараптан толук түрдө көзөмөл жүрүтөт. Кандай ичип жатат ал адам, кандай дозировка менен, кандай жыйынтыкка келип калды, мисалы бирөө арыктоо максатында караштырып жатса, сөзсүз түрдө бул учурда үйүндө тараза болсо, сөзсүз түрдө көзөмөлдөп турабыз. Канча килограмм арык тактап алдыңыз, кандай дозировка менен ичип атасыз, суусундук менен ичип атасыздарбы, башка дарылар ичпей элесизби депчи, толук түрдө көзөмөл. Ушун менен толук түрдө бул алып келсе болот. Кайсы жерде жазылат? Кыргызстанда жазылабы же башка өлкөдө жазылабы? Кара зире майы негизи ата мекендик өндүрүш болуп келет биринчиден, бирок албетте кара зире майы бул нерсени эске салыш керек. Кайсыл өлкөдө ысыгыраак өстүрүлгөн болсо кара зире майы, ошол королевский сорт болуп келет. Ошол себептерден Малайзиядан алып келебиз да. Малайзиядан алып келип толук түрдө жасалат. Жасалганда 5 катмар фильтрациядан өтүп, албетте муздак ат менен жасалат. Анан капсулообразный болуп келет да, ошондой элечи. Мынакей баарыбыз эле жогоруда дагы айтып калдык, ушундай кандай десем баягы тастыкталбаган мындай документтери жок, биз көбүнчө ишене албайбыз. Сиздер үчүн мына ушундай ишенимдүү, мынакей көзүңүздөр көрүп тургандай тастыкталган ушундай кагаздары менен сиздер дагы мына
бардыгына сиздер өзүңүздөр сунуштасаңыздар дагы болот экен. Азыр мен дагы өз көзүм менен көрүп, андан соң ынанып отурам. Чынында кандай десем, баягы бул ошол эле мисалы сертификаттардан сырткары дагы көпчүлүк учурларда мындай айтып калышат го, мындай кандай десем, муну ичүүдө мисалы кээ бири кош бойлуу мезгилде ичишет. Эгер ошол мезгилдерде мындай дозасы кандай болот, кандай өлчөмдө ичиш керек, балким кош бойлууларга зыяндуулугу тийбейби же ошол жана жогоруда айтып калдык төрөттөн кийин деп, мисалы кайсыл ооруларга кандай дозада бересиздер? Биринчиден бул салмакты да адам баласын караштырыш керек да. Ошо салмакка жараша биз дозировканы сөзсүз түрдө адамга назначение кылабыз. Анан кош бойлуу деп калдыңыз, кош бойлуу кезинде мисалы 1 айдан баштап биринчи триместрден 2,5 триместрге чейин сөзсүз түрдө омега 3тү ичүүгө сунушталат. Кара зире майын ичирбейбиз. Себеби дегенде бул аябай азык тазалоочу болуп келип атпайбы, мындайча айтканда зыян алып келип коюшу ыктымал. Ал боюнча тур айтасыз. Омега 3тү ичебиз 7 айдан соң, андан кийин 8 айга жакындап калганда кара зире майын ичип, аман-эсен көз жарып алып, андан кийин деле ичип жүрө берсе болот бул кездердечи. Ага чейин омега 3тү ичсе болот. То есть омега 3 кош бойлуу адамдар ичсе болот деген эч кандай зыяны жок экенин бул учурда билсе. Демек, бул балыкты майын иче берсе болот, Биздин көрөрмандар байма-бай биринин артынан бири жазып жаткан учуру жооп беребиз. Бул дарыны кайтып кайсы жерден алса болот, баасы канча дейт. Түзмө-түз биз аркылуу алса болот. Бул учурда баасы ар бир адамдыкын курс боюнча жүрөт. Мисалы ал адамдын жашына, ден соолугуна байланыштуу, мен жогору айткандай, салмагын билиш керек, кандай себептерден ичип жатат. Деги эле ичсе болобу сиздерге ошол нерсени тастыктоо керек. Ошондуктан бизге түзмө-түз байланышыңыздар. Бул учурда номерлерибиз бар. Телеэкранда ошол менен кайрылсаңыздар албетте байланышыңыз. Жогорудагы айтылгандай эле, азыр сиздер дагы көрүп тургандай эле, мына төмөндө номерлери жана ошондой эле байланышка чыга турган соцсеттерин дагы ушундай жазылып турат. Барыңыздар байланышып, мына ошол жактан дагы кайрылып толук түрдө маалыматтарды алсаңыздар болот экен. Маалымат алуу үчүн консультация АКСС болуп келет толук түрдө. Анан байланышканда сөзсүз түрдө биз ден соолук боюнча сурап келебиз. Мисалы мүмкүн болсо сиздердин анализдериңиз даяр болсо, байланышка чыгып атканда дайындап бүт баарын колуңузга алып ар бир суроолорго мындайча айтканда жооп берүүгө аракет жасаңыздар. Себеби дегенде кээ бир учурлар болуп калат. Мисалы эркек мырзалар менен байланышып отурсаң, эркектик жактан көйгөйлөр бар болуп калса, албетте жашырышат да. Жок, баары жакшы эле депчи. Албетте эми биз эч кандай жардам берени ошол түшүндүрүп беребиз да. Жардам береби, кандай болот, ошол нерсени көзөмөлдөп беребиз. Себеби дегенде эркектик жактан, айымдар жактан мисалы көйгөйлөр болгондо, бул кайсылар мисалы жана простата деген болушу мүмкүн, тукумсуздук, мисалы миома, киста, климакс, эрозия, пилонефрит, цистит деген болушу мүмкүн, уретрит деген. Именно ошол жыныстык жактан карай турган болсок, ошол көйгөйлөрдө аябай жакшы. Улай эле бияка дагы сурап берипсиз, саламатсыздарбы? Кара зирене кайсы оорулар кайсы болот дегенге дагы жооп жарыга алдык болуш керек. Мусулман буюмдарын саткан жерде да сатат го, ошол жерден алып ичсе болобу? Эми баягы ооба, түшүндүм. Албетте болот, бирок кээ бир адамдар мисалы мен кара зире майын албетте баардыгына сунуштап келе бербейм, негизи элечи. Ошол себептерден ар бир өңүстөргө байланышкан тура болот деп айтып кетем. Анан кээ бир учурлар болуп калат, мисалы уксаңыздар керек, балким кара зире май боорго зыян дегендерчи. Кээ бирлер ошол мен жогору айткандай биздики муздак ажым менен жасалса, кээ бирлер мисалы ошол толук түрдө тастыкталбагандар болуп калат. Алып туруп ысык ажым менен жасап койгондо боорго күч келип калат мисалы. Кээ бир аллергетиктер мисалы ошол фильтрациядан өтпөй калса, ошол азыкты алып ичип аллергия калган учурлар да болгон. Ошондуктан мен сиздерге сапаттуу жактан караган тура болот го. Кантсе дагы ден соолук негизи арзан нерсе эмес, баалуу нерсе бул нерсечи. Ошондуктан ден соолугуңузга дагы сапаттуу, толук түрдө тастыкталган азык ичкен. Саламатсызбы? Мен деле арыкмын. Семириш максатта ичиш үчүн канча убакыт ичиш керек? Күнүнө канча капсула? Кененирээк маалымат берип коесузбу? Анан эмизген балам 6 айлык семирсе болобу, эмчектен чыгаргандан кийин ичиш керекпи? Жакшы суроо. Салмак кошуу үчүн ооба, негизи эң биринчилеринен болуп бул омега 3 болуп келет. Балыктын майы чогуу биргеликте комбинированно кара зире майын ичсе, бул тез арада мисалы бизде мындай учурлар болгон, эми бир 2-3 айдын ичинде 20 килограмм кошкон учурлар. Бизде көбүнчө спортсмендер ичишет, спорт менен машыктап жаткан адамдар бул ошол мышечный набор алышат да, салмак кошуп, кошумча тренировка кылышат. Ошон менен омега 3 ичип жакшы жыйынтыктарды көрүшөт да. Саламатсыздарбы? Канча курс алуу керек дейт. Баасы билсек болобу? Региондордо филиалдар барбы дейт. Эле баасына кызыккандар өзгөчө болот. Мисалы бир кара зиренин баасы. Демек, бул мынакей ошол балыктын майы, анан бир кара зире экөөнүн ошо эки идиште турганын канчага ала алат?
Мисалы эки идиште турганым бул учурда мен негизи айта кетем, эң минималдуу дегенде 5900 болуп келет. Бул учурда негизи эле Пирамида телеканалынан сиздерден жалпы 30% арзандатуу берүүгө даярбыз албетте. 4000 сомго алууга ыңгайлуу болот. Мисалы мен айта кетем, бул учурда ар бир адамга эгер толук түрдө курс ала турган болсоңуз, албетте сиздерге дагы арзаныраак түшөт да бул учурдачы. То есть толук түрдө бизди көрүп жаткан көрүүчүлөр үчүн дагы сону мүмкүнчүлүк болуп атат. Андыктан жетишип калыңыздар. Мына ушундай баасын сурап жаткан биздин көрүүчүлөр. Эми дейт ошол аймактарда, региондордо филиалдар барбы дейт сиздердин? Бизде жеткирип берүү кызматы бар. Ар бир региондордо Кыргызстан булуң бурчунда дагы фарм складдар жайгашкан. Мисалы жеткизгенде толук түрдө бардык документациялар менен, пакеттер менен жеткизип берет. Ошол бүт баарын текшересиз, оригинал экенин болгон соң курьердин колуна карматасыз. Мисалы ошондой эле океандын ар жагынан көрүп жатса деле болсо керек, көрүүчүлөр делечи, аларга дагы мекендештерибизге айта кетебиз, сиздерге дагы толук түрдө. Бул мисалы ошол эле кандай десем баягы сактоо мөөнөтү кандай болот? Мисалы сакталуу жери кандай болот? Кандай кылып сакташ керек? Эми кыш мезгилинде кээ бир үйлөрдө болуп калса керек, жанагы сырость болуп, мисалы андай жерлерде сактаганга сунуштай кетем. Бул негизи комнатный температурада, мисалы ушул жерде туруп деле, неосвещенном месте, мындай көлөкө жердечи сактала берет. Мындайча айтканда, холодильникке салып кереги жок, муздаткычка, ошондой эле жылуу жерде эле эмес, орточо комнатный температура. Адам жашаган жерде. Ооба. Бул жакта көп суроолор келип жатат. Ал суроолорго негизинен биздин адисибиз жогоруда жооп берип өттү. Убакытты үнөмдөп кармаш үчүн сиз кайрадан көрүш үчүн YouTube каналына кирип, же болбосо Facebook баракчасына кирип, ошол эфирде толуктуу көрө аласыз, ошол суроолорго жооп ала аласыз. Мен кайталанбаган суроолорду бергениңерди өтүндүм. Саламатсыздарбы, кара зирени кайсы ооруларга ичсе болот? Мусулман буюмдар саткан жерде муну окудук. Дагы бир жазыптыр, кара зирени давленияга ичсе болобу дейт. Давление бар адам кара зирени ичсе болот. Кан басымы жогорулаган, Давлениянын өйдө төмөндөшү ар кимдерде ар кандай учурлар болот. Гипертония жана гипотония учурунда деги эле жалпы ошол давление өз калыбына келбей жаткан кездерде дагы ичүүгө сунушталат. Мисалы, бул кездерде мен сиздерге кара зире майын сунуштап кетем. Албетте бул кездерде ошол негизи эле бул жакшы канды тазалоочу азыктардын бири болуп келет. Канды тазалап, тромб менен бляшкаларды эритип келет, циркуляция крови жакшы болот, мээни кычкылтек менен камсыздап келет ошол кездерде. Мындайча айтканда, канды 96% тазалап, бул учурда кандын структурасын жакшыртып келет. Ошол кездерде давленияга аябай шифасы албетте чоң болуп келет. Андан сырткары мына азыркы учурда калың катмардын негизи элибиздин калың катмарында ошол кандай десем баягы сахарный диабет деп коебуз. Ошол аябай кант диабетинин көтөрүлүшү дагы аябай мындай көп пайызды ээлейт да. Анан аларга кандай жардам бере алат? Бул кант диабети негизи глюкозанын көптүгүнөн пайда болот. Биринчиден, анан негизи бир нерсени эске салыш керек. Албетте кара зире май көпчүлүк ооруларга шифасы чоң. Бирок бир нерсени эске салабыз, кант диабети бул мындайча айтканда айыкпай турчу оорулардын бири болуп келет. Мисалы, кара зире майын ичкенде инсулинозависимыйлар алып ичишет. Ичкенде мисалы ошол инсулин баары бир организмге аябай көндүрүп коет да, бул нерсе зависимость алып келип коет. Ошондон көрө мен албетте органикалык таза табигый витаминдерди ичкен тура болот. Бул мисалы бизде мындай учурлар бар, инсулинозависимыйлар алар дозировкасын азайтып туруп, кара зире майын өзүн алып ичип, бул толук түрдө микромоль менен 4-5ке чейин кармап учурлар бар. Кээ бир учурларда мисалы 20дан жогору боло турган болсо, алардыкы мисалы 7-10го чейин барып кармап турат да, нормадачы. Канды суюлтуп турат, мындайча айтканда дагы кошумча. Биздин көрөрмандар өтө байма-бай чалып жаткан учуру биз сиздерге айтабыз, биз түз эфирден сиздер менен сүйлөшө албайбыз. Себеби сиз SMS билдирүү жазсаңыз, биз аны окуп берип, адистен жооп алып беребиз. Бул жакта суроо бериптир, саламатсызбы? Кара зире май жүрөккө пайдасы барбы? Кайсы бирин ичүүнү сунуштайт? Жана ошондой эле, жана жогоруда айтылгандай эле, оорулар аркылуу дарылар жазылып берилген да, ар кандай оорулар. Ошол дарылар менен кошо ичсе болобу? Деги эле жалпы кандай гана сиздерде дар-дармектер болбосун, кандай гана витаминдер болбосун, чогуу биргеликте ичсе болот. Эч кандай противопоказания, побочный эффект, переизбыток витамина деген нерселер мындайча айтканда байкалбайт да бул учурда кара зире майы менен омега 3-тү чогуу биргеликте ичкенде. Бир нерсени эске салабыз, интервалды 1 саат кармаңыздар ошол учурларда. Капельница алып жатасыздарбы же химиотерапия алып жатасыздарбы ошол кездерде 1 саат аралык кармап ичкен туура болот сиздерге. Анан жүрөк ооруларына бул жүрөк мындайча айтканда иштөөсүн толук түрдө өз
калыбын алып келип жүрөк клапандарын чындап, миокард жакшы иштей баштайт сиздерге. Мунун компоненттери мисалы калий, магний, железо аркылуу толук түрдө канды обогащать этип ошол канды суюлтуп, тромбторду мындайча айтканда кетирип бул учурда сосудорасширяющий дагы болуп келет да бул учурда. Албетте жүрөк согушу өз калыбына келип баштайт. Бирок мен сиздерге кара зире майындагы омега 3тү дагы омега 3түн шифасы чоңураак болуп келет негизи. Демек, ошондо бул кандай десем, кара зире майы менен бул ошол балыктын майын экөөнү эки бөлөк деле иче берсе болот. Сөзсүз түрдө бирге ичпеш керек, же сөзсүз түрдө бирге ичкенде гана таасири көбүрөөк болобу? Негизи экөөнү биргеликте ичсе мүмкүн болсо, негизи экөөнү биргеликте ичкен шифасы чоңураак болот. Эки эсе шифасы чоңураак болот да. Анан кээ бир учурларда мисалы эгер адам болсо арыктоо максатында карап жатса, кара зире майын жалгыз эле ичкен туура болот. Эгерде толоп десе, анда балыктын майын кошуп алып ичиш керек, Арыктоо максатында жалгыз эле кара зирени. Кээ бирде баягы капчыкка дагы туура келип калат да. Кара зирени ичишим керек же балык майын ичишим керек депчи. Бул жакта айтыптыр, саламатсызбы, кара зирени өзүн майдалап ичсе болот дейт. Болот, албетте, мисалы кара зире бул биз мындай түшүнүшүбүз керек. Өсүмдүк катары келет. Өсүмдүктүн уругунан алып туруп ошолорду майдалашат да. Майдалаганда порошок түрүндө келишет. Алар деле ичип жакшы жыйынтыктарды көргөндөр бар, бирок мен жогору айткандай эле ошол өзүңүздүн ден соолугуңузга жараша. Эгер ден соолугуңуз чын болуп баары жакшы болсо, анда алып иче бериңиздер. Эгер бир маселе бар болсо, өтө көйгөйлүү аллергетик болсоңуздар же болбосо боордо маселе болсо, анда бул Аль-Хаят кара зире майын ичкен туура болот да сиздергечи. Анда жакшы. Бул жерде мисалы мындай болот да. Бул ар бир ооруга өз-өзүнчө кошулма менен жасалабы же бардыгы эле бирдей жасалып эле анан кийин мындай көлөмдөрү азыраак көбүрөөк болуп берилеби? Бардыгы эле бирдей эле болуп келет. Дозировкасы ар кимдердики ар кандай болуп келет. Мисалы башында албетте минималдуу дозировка менен баштайбыз. Эмне себептен? Себеби дегенде бул органикалык витаминдер организмдагы мындай күчтүү да булчу. Күчтүү болуп келет и ошол кездерде акырындан организмди көндүрүп, тазалап, ошол 3 капсулага чейин примерно алып барабыз. Ушул бир кутучуда дагы, мисалы мен арыктоо ичинде кара зирени эле ичип атам, канча айга жетиши мүмкүн бир кутуча? Сиздерге 20 күнгө жетет. 20 күн. Демек, бул 20 күн ичинде мисалы адам эми адат кылыш үчүн деле 21 күн талап кылынат го негизи бардык нерсеничи. Анан бул 20 күн ичинде эле таасир бере калбаса керек. Ооба, негизи бул мисалы сиз алып ичкенде көзгө көрүнүксүз жыйынтыктарды да көрүшүңүз мүмкүн, көзгө көрүнүктүү да көрүшүңүз мүмкүн. Мисалы ичкенде эмне келиңиз, мен сизге айтып түшүндүрүп берейин. Ичкенде биринчиден бул сиздердин заараңыздар өзгөрүп баштайт. Бул эмнени белгиси, организм тазаланып жатат деген сөз биринчиден. Бат-бат заараңыз. Анан түндө сиз чыгып алып мындай айтканда муздаткычты ачып алып туруп анан тамак издеп баштайсыз. Бул сиздин аппетитиңиздин ачылган белгиси болуп келет. Эртең менен эфирге чыгардан соң сиз болсо мисалы кененирээк мындай уйкуңуз келип башыңыз ооруп, мисалы көзүңүз шишип андай турбай баштайсыз, жеңилирээк туруп баштайсыз бул нерсе. То есть мындай айтканда сиз жеңил болуп ошол активдүү болуп каласыздар да. Ошол эң биринчи көрүнө турчу результаттар ушул. Анан албетте дааратканага барганда кыйналбай, ич катуу болуп жатса, ошол учурларда шифасы чоңураак болуп баштайт мисалы. Эң биринчи мисалы ушуну ичип жаткан. Демек баягы көзгө көрүнүп көрүнбөгөн ушундай бир таасирлер. Кээ бир адамдар байкай беришет. Арты менен анан кийин акырындыктан жете баштайт. Ошондо бир жылда бул кутучаны канча жолу, канча кутуча ичсек бир жылда? Мисалы бул 4 ай, 120 күн организмди тазалап толук түрдө ушул 4 ай дегенде 6 кутуча мисалы тура болот да сиздергечи. Анан кийин тыныбуу деле кылсаңыз болот. Негизи бул кара зире майы өмүр бою эле иче берсе болот да, эч кандай адам баласына зыяны жок да. Жакшы. Мына эми ушул баягы убакыт учкан куш дейбиз. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетип калган учур. Келиңиз, жалпы ушул кыргыз элине сизден бир жакшы сунуштар, кылып электер болсун. Жалпы сиздерге өтө терең ыраазычылык билдирем. Ушул чогуу биргеликте маек куруп, негиле жалпы урматтуу көрүүчүлөр баарыңыздарга ден соолугуңузга кам көрүп, негизи эле жалпы Аль-Хаят кара зире майы болбосо эле өзүңүздүн сөзсүз түрдө спорт менен машыгып, албетте жылмайып, сен жылмайсаң алым жылмаят дейт. Ошондуктан күлкү дагы бул негизи эле көпчүлүк көйгөйлөр на нервной почве болот. Андан көрө кайгырбай, жылмайып, жакшы маанайда жүрөлү баарыбыз менен биргеликте. Чоң рахмат силерге. Айтканыңыз келсин, иштериңизге ийгилик. Дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө адамдарга дагы жакшылык кылуу ниетинде жүрө бериңиздер.
Биздин көрөрмандар байланыша албай калды, кайсыл жактан телефон номерин алып тапсак болот деп атсаңыз, биздин экран астында чыгып жаткан учуру ушул аркылуу дагы ушул адистер менен байланышып, кара зерени, балык майын деги айтор сиз өзүңүзгө маалымат катары алам десеңиз, анда ушул экран астындагы номерлер аркылуу байланышсаңыз болот. Урматтуу телекөрөрмандар, анда эмесе биздин ден соолугубузду камга көрүп кеткен мыкты инсан келип бизге өз кеп кеңештерин айтып кетти. Андыктан ким деп турсаңыз тааныштыралы. Аль Хаят компаниясынын башкы биотехнологу Бектур Калиев бизде конокто болду.